1948-жылы 21-мартта Чолпонара Көлтөр айылында төрөлгөм. Апам болсо ошол учурда сельсовет болчу, атам болсо кампач экен. Ошол жылдары атам Улуу Ата Мекендик согушка катышып келгенчи анын сүрөттөрүн көтөрүп балдар жана немеде көтөрүп жүрүшпөдүбү Бишкекте. Ошондойго катышып жүрүштү. Өзүм 4 тууганмын, 2 кыз 2 эркек. Үчөөнүн көзү өтүп кеткен экөөнүн. Анан эжем экөөбүз барбыз. Анан эми колонорчулукту улантып эле келатканбыз. Кыялда иштеп жүрдүм. Кыялда да астыңкы ишмерлерден болуп, ошо эл эмгегимди баалап, байым экөөбүздүн 25 жылдык күмүш тоюбузду өткөзүштү, салтанаттуу. Бишкекке көп анак кунактарга чакырышып, көптөгөн сыйлыктардын ээси, медалдардын ээси болуп жүрдүм. Анан андан кийин союз тараган неме болот да, боштоңдук болуп калат, анан кыялдагы жумушка үзгүлтүк болуп калды. Ошол кезде анан бул Швейцариядан жер иштетүү, анан малдын сүтүн кайра иштетүү деп келип калышты. Мен мында чуркап айылчылап кеттим. Анан келсем эле мен кинодон көргөн кызыл номур, сары номурлуу машиналар турупту эшиктин астына. Чочуп кеттим, бул кандай болуп кетти деп көргөнгө ишенбей. Анан тигиндей туруп калсам эле бир башка кишилер тиги угус эмес таптык өмүр көргөн. Көрсө жанакы четтен келген элдер экен да. Анан котормоч менен сүйлөшөт. Жараң эле айран сүт күйдү кеп туруп атат. Жер иштеткенди кеп туруп атат. Анан мен тигиндей 2 шаг бери басып келип, мен да кичине кошумчалап сүйлөсөм болобу деп, ошентсем болот деп баары мага көңүл бурупчу. Астыңкы фермерде иштеп келишиптир бизде. Анан району бизди көрсөттүр райондо. Анан эмнеңиз бар эле дейт. Анан колонорчулук менен иштесе эле жүн терлер иштетилбей калды, кыял жабылып калды, иштелбей калды. Менин буюмдарым чет өлкөгө чыгып турчу эле. Мен тапочкадан, шапкадан баштап тапочкага чейин жасап турганбыз балдарым менен. Сувенир жасачу элек, терлик жасап, ошол кезде чет өлкөдө мен эң биринчи 84-жылы терликтен сыйлык алып, 1 жылга чейин сыйлык алып жүрүп, анан аягында бизин алып сатылды эле деп калдым да. Десем ой деп көрүп калышты. Ошол менен алдым коомдук бирикмесин ар ким барганда иштеп жүрүп, ошолордун колдоосу менен, ошо чет өлкөлүктүн проектисинин колдоосу менен иштеп жүрүп, анан 98-жылы Алтын коомдук бирикмесин уюштурдук. Мен ошол жерде 5 жыл эксперт болуп, 2 жакка чыгып, кимге кандай жумуш керек, кимдин колунан эмне келет деп, ат башы, ак талан, нарын, жумгал, кочкорду бүт кыдырып, ырак жерлерге 5 күндөн 10 күндөн жатып анан иштеп келдим, баарын окутуп келдим, байланып кетейиндер. Көлдү кыдырып, анан ушу ага чейин эле жанынан атанан Бобуреки Динара Чочунбаева эмени уюштуруп калган. Колонорчулуктучу. Ал киши ошондойго жакын да. Ошондо мен 97-жылдан баштап жанакы жаш таланттар депчи. Ошого бирдеңкелерин тапшырып жүрүп, ал жерден да такш алып, анан Алтын колдон да кыял иштеп жүрөм да көп жылы. Ошону мен анан бүт өркүндө азыр мени бүт эл таанытып. Келечеги кызыгып иштегендерге жакшы эле. Бирок азыр кызыгып иштеп, титун коюп аткандардан бир 30 киши иштесе, ошонун 5-өө гана да мындай нукура өзүнүн чыгармачылыгы менен бирөөдөн үйрөнбөй, үйрөтүп кете ала турган. А так мындай өзүнчө тубаса жок. Мындай Амантурак Сакалаева изилдеген да. Мен деле ошо элди изилдеп көргөндө жок. Күнүмдүк иштеп, заказ болсо жасап, каражаткачы калышты. Болбосо мындай балдарыма калсын, үйрөтөйүн деп демилге кылган киши жок. Демилге жок. Анан мен ошо демилге эле кылам, келгендерге ошо эч немеси жок. Үйрөтөм, көрсөтөм, жасап ал деп аракет кылам, азыртам, кандай жасасаң кийин ошондой депчи. Анан мындан бир 10 жыл мурунураак, 10 жылдан кийин тегерегинде мектепке чакырышып, аны муну кылып турчу кызыккан балдар бар болчу да. Анан азыр же мугалимдердин андай кызыгуусу жокпу? Баягы ким эле? Бир мугалим бар эле кызыккан, ошол катуу эметип чакырып көрсөттүрүп балдардын немеси бар болчу. Андай жок азыр. Анан иштеп кетейин деген жок, только заказ болсо жасап берейин деп, даярдап берсең жасайын дегендер бар. Андайга барбы артың эле. Эң эле жакшы да.
Бұл біздің ата-бабастан келатқан берки окат. Ешкімнен үйренген жоқ қырғыздар. Ошо бірінен бірі үйреніп келе, энеден балаға өтіп, атадан уулга қалып келаткан нерсе. Эми бул биздин тукумчулук немебизде деле бар. Бага шамшыда жоруктуңарбы, жорукпадыңарбы? Ошол менин төркүндөрүм жакын эле. Анан ойлойм да ошо биздин чыгармачылык бар деп. Анан жана сүрөтчүлүк азыр тетиги шаарда Чуковт иштеп атпайбы, жанакы Сатар куруп Сыдыкбек деген бала. Ошо да менин бир тууган эжекемдин баласы. Бизде ошондой сүрөтчүлүк бар өзү негизи. Анан менин чоң апамдын сайган туш кийиси бар экен. Баягы жылы Казакстанга көрсөтмөгө бардык, выставкага. Барып эле анан баягы немени туш кийисти таап коебуз деп таап коюп эле сүрөткө түшүп аны муну кылышкан. Мен маани бербептирмин ошо жерден. Көрсө ана аябай талкуулап атышыптыр. Анан эле бир күнү отурсам эле келип калды жайында. Ошо Турциядан 2 киши келип эле $1111 сатып атпайбы. Андай элдер туш кийистерин асыркы эле акча менен, сом менен 500 сом, 600 сом сатып аткан. Анан эле аны мейли деп эле сатайын деп сатып астым эле. Атамдын үнүнө кулагым угулуп кетти. Балам менин чоң анемдики эле деп. Точно эле кулагым угулуп кетти. Жана байым экөөбүз бүктөп атканбыз. Шакыр туш кийисти жыйнап алдым, мен сатпай калдым деп. Сатпай калдым деп жыйнап алдым. Алар акчасын санап асты деп мени коймой кеткен да. 4 сан 4 өтөң жанагы бирдик. Макул 1100 болсун $11 эмеси. Деген ой пайда болгондо мага. Так ошону ойлонуп атсам атам жанакынтип айтты. Алар акчаларды санабайды кошушту анан ар кимисичи. Ушунчалабыз деп. Анда мен байым айтып атпайбы. Сата бер, тайсоюп курун окутуп коебуз депчи. Жок, жөнү курган жок, мен сатпаймын дедим. Сатпай эле коюп коем. Анан ошол туш кийисти балам тиги турист ошчубуз Сомкөлдө. Ошо келдим 2 жылдан бери ден соолугуна карап барбай калдым. Анан таакка жайылып калып барып сатып бул үйдө турат да тагылып. Алана эмесе мен канча жыл экенин деле билбейм да. 280 канча жыл болгон туш кийиси экен деп анализдешти. Ошо Швейцариядан келгенде көрсөттүм да. Анан ошолар да айтты. Сатсаңыз бул туш кийисти агалам сүйлөп атат дейт. Биз алалы. 3 комнаталы үй алып берели депчи. Мен ага да кызыккан жок. Мен атамдын сөзү мага керемет да. Анан канча акча сурасаңыз берели, эгер сатсаңыз бирок кыйнабайбыз. Сиз ушунчалык атаңызды баалап ушинтип калгандан кийин деди да. Андан ал туш кийиси эскирген аянайын. Баркытка сайылган анан мен ошо жүнүндөрү текшербептирмин. Төрүн жүнүн ийрилиптир, боелуп. Өңү өчпөйт, ошол эле бойдон. Бирок бекти асырайбагандай. Анан деп анан балам канча бир 20 жыл турист остон 20 жыл соң келип турса эскирет да. Ошондой. Анан эми эл чынымды айтайын, ал бул дебейм, жасап кетейин деген эле асырак эле. Анан жасап аны күнүмдүк эмеге жасап атышат. А болбосо бирдемени ойлоп таап мынтип коелучу, анте коелучу деген жок. Анан мен баягы жасайм, менин балдарым ойлоп табуучулук менен кыздарым жасайт Бишкекте. Алар деле жогорку билимде окушкан баары тең. Маданий турмуш-тирик жагынан ушу элдерге бакыт тилек каалайм. Ушу эскирип бараткан буюмдарды алып улантып кетүүчүлөрүн каалайм. Ошо сизге окшогондор, ушундай балдарга окшогон балдар. Мына силер бизге чоң жардам кылып атасыңар, булай жардам эле. Жардам берип эле акча төлөш керек, болмош керек деп мына мен муну уктум дагы өркүндөтүп дагы үйрөтө берем, дагы бирдемени ойлоп чыгара берем. Иши кылып кусок да калбайт да бизден. Ушу келечегибиз кенен болсун, эл ушуну иштеп, турмушту туура түшүнүп, ата-энебиздин, ата-бабабыздын буюмдарын улантып кетсин. Баардык элге ак жол, ак тилек каалайм, айланып кеткенде ден соолук болсун.